ошол тоскоолдуктар бар. Мына ошол тоскоолдуктардын айынан жанагы дуа жетпей кулап калат. Эч кандай дуа кабыл болбой калат. Ошонун тоскоолдуктары бар. Жанагы Курандагы дем салууда да тоскоолдуктар бар дебедикпи? Кудум ошондой дуа кылууда дагы тоскоолдуктар бар. Мына ошол тоскоолдуктарды жоймоюнча дуа кабыл болбойт. Ошол тоскоолдуктардын бири арам оокат, бирөөлөргө зулум кылуу, жана күнөөлөргө малынып калуу. Күнөөлөргөдөн тобо кылбой чоң күнөөлөрдү улантып жүрө бериши адам. Караңгы кайдыгерлик адамга үстөмдүк кылып үстүнөн басып калышы. Ошонун артынан адам көңүл ача турган ошондой азгырыктар менен жүрө берет. Көңүл ачат адам ооба. Көңүл ачуу деген мааниси көңүл ачуучу нерсеге башы менен кирип кетет дагы ошол нерселери көп жакшылыктарынан, көп буйруктардан тосуп салган көңүл ачуучу нерселерди айтып атабыз. Көрдүңүзбү? Ошол нерсе адамга үстөмдүк кылып калат. Мындай айтканда ошол үстөмдүк кылган намазын деле окубайт, буйрукту деле аткарбайт, тыйыларды тыйылбайт. Көңүл ачам дейт бир жерге, ошо менен аракка кирип кетет. Көңүл ачам дейт, зынага кирип кетет. Көңүл ачам дейт, көңүл ачып намазын окубай коет.